Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз буга чейинки өзүңүздүн айтып кеткен сөзүңүзгө мен бир суроо бергим келди. Ал жерде бүт бийлик өкүлдөрүн чакырып, кантип коррупция менен күрөшүү керек жана аймакты өнүктүрүү боюнча бүт ошол бийлик өкүлдөрүнө буйрук бердиңиз жана алардан талап кылдыңыз. Биз сизге ишенсек болобу, элдин үмүтү акталабы деген суроо жаралат. Мен ушу менен бирге сизге суроо иретинде жана кайрылуу десем дагы болот, 4 бөлүктөн турган атайын бир биздин ушул мамлекетибизде болуп жаткан бир жагымсыз окуялардын бир 4 бөлүгүн чагылдыргым келди. Мен бүгүн мигранттарды же болбосо башка жумушсуздар жөнүндө эмес, ушул 4 бөлүккө кайрыла турган болсом, адамга биринчи байлык ден соолук дегендей, медицина тармагы бүгүн талкаланып, бүгүн бардагы чыгып атканы баарыбызга белгилүү. Бүгүн калктын кайсы бир бөлүгү биздеги ошол медицинага ишенбестен Казакстан, Россия же башка мамлекеттерге келип дарыланып жатат. Эмне үчүн дегенде, биздеги медицина тармагы ал жерде өң тааныш, жүз тааныш же болбосо ошол коррупциянын кесепетинен улам өз кесибин билбеген адистер жумушка орношуп алган жана алар ошол биздин жарандарды дарылап, ошолордун көңүлүн албастан, алардан акча алып же болбосо бизнес кылуу гана максатында жумушка орношуп алгандардан улам бүгүн бизде көптөгөн жарандарыбыз баягы өзүнүн жаратынан айыга албастан же болбосо туура эмес дарыларды, туура эмес уколдорду аларга берип коюп, бул дүйнө менен кош айтышып көз жумуп кеткендер дагы жок эмес, жүздөп саналат. Андан кийинки садик боюнча кайрыла турган болсом, бүгүн садик жетишпейт. Садик айлап жылдап биздин жарандарыбыз очередте турат, карапайым калк. Кайсы бир ошол капчыгы калыңдар барып, очередти жок эле акчанын гана күчү менен барып туруп, ошолор балдарын садикке берип атат. Бул эмненин белгиси? Бул дагы коррупциянын белгиси. Демек, бизде бүгүн садиктен башталган коррупция ак үйдүн 7-кабатына чейин каптап кеткени бул жакшы көрүнүш эмес. Бул жакшы көрүнүш эмес. Андан кийинки билим берүү тармагы. Бүгүн кайсы бир жерде биздин ошол жаш окуучуларыбыз 3 километр алды, 5 километрге чейин маршрутка же болбосо маршрутка жүрбөгөн жерлерге ат менен барып, кайсы бир жерлерде жөө барып окуп аткандар дагы биз көп кездештирип атабыз. Интернеттин жардамы менен бул баары коомго чыгып атат. Кайсы бир жерде мектептер 10 жыл алды, 15-20 жылдан бери ремонт болбостон бүгүн эртең көчүп кете тургандай болуп, аябай бир коркунучтуу акыбалда турат. Эмне үчүн ушул нерселерге контроль кылбайсыздар? Сооронбай Шарипович, эмне үчүн сиз ушуну өзүңүз баарын көзөмөлгө албайсыз? Эмне үчүн 6 миллион кыргыз элдин, мындай айтканда, алардын жашоосу, алардын коопсуздугу, мен ойлойм, бул сиздин колуңузда. Андан кийинки айта турган нерсе бул сот тармагы. Бүгүн кимде ким тоогурдаса, кимде ким коюрдаган болсо 4 жыл алды, 7-8 жылга чейин камалат. Эмне үчүн миллиондорду, миллиарддарды уурдагандар бүгүн сый көрүп, төрдө отуруп, ак үйдө же болбосо кайсы бир жерде бизнес кылып жүргөнү бул коомго ачык эле белгилүү. Демек, бул дагы коррупция деп ойлойм. Демек, бүгүн биздин кыргыз мамлекети коррупцияга тизеден эмес, белге баткандан улам биз кандайдыр бир мамлекетибизде өнүп, өсүү болбостон, элдин ишеними бийликке кетип, эл бүгүн кандайдыр бир мамлекетке, ошол бийлик өкүлдөрүнө ишенбестен ушундай бир жийиркеничтүү гана бир түрдө мамиле жасап калганы бул баарыбызга белгилүү. Биздин ушул айтып аткандарыбызды кайсы бир газета, журнал же болбосо телевидение кабыл албайт. Интернеттин жардамы менен биз ар дайым кайрылабыз. Мен ойлойм, эгер ушул нерселерди көргөн болсоңуз, сиз ушунун баарын өзүңүздүн бир жеке контролуңузга алсаңыз, эгер сиз чындап эле эл үчүн иштейм деп, эгер сиз чындап эле кыргызга күйгөн болсоңуз, баарын өзүңүздүн жеке контролуңузга алып, ушул нерселердин бир кайдыгер карабастан баарын чечсеңиз деп сизден суранып кетет элем.